Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштайлык. Бүгүнкү сабактын темасы ылдамдыкты аныктоо, жумуштун көлөмү. Сабактын максаты. Балдар, өткөн сабакта биз S барабар V көбөйтүлгөн T деп аралыкты тапканбыз. V барабар S бөлүнгөн T деп ылдамдыкты тапканбыз. T барабар S бөлүнгөн V деп убакытты тапканбыз. Мына ушул формулалардын баары менен мисал иштегенди билесиңер. Эми ушуга типтеш келген маселелерди чыгарабыз бүгүнкү сабакта. Ал А барабар P көбөйтүлгөн T формуласы менен мисал иштөөнү үйрөнөсүңөр бүгүнкү сабакта. Ошондой эле маселелерди туура оформить этип, дептерге таза, иреттүү жазууга көнүгөсүңөр. Анда эмесе сабагыбызды баштайлык балдар. Сабакка керектүү болгон дептериңерди, окуу китебиңерди, башкача айтканда, дептериңерди, ручкаңарды камдап алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ылдамдыкты аныктоо. Ылдамдыкты аныктоого карата мындай маселе берилди балдар. Мурат велосипед менен балыкчыдан Караколду көздөй жөнөдү. Жолдун биринчи бөлүгүн ал 17 км/саат ылдамдык менен 3 саатта жүрүп өттү. Экинчи бөлүгүн 4 саат жүргөндөн кийин Караколго чейин дагы 109 км жол калды. Балыкчы менен Караколдун ортосундагы аралык 220 км экендигин билип, ал жолдун экинчи бөлүгүн кандай ылдамдык менен жүргөн? Демек балдар, жолдун биринчи бөлүгүн 17 км/саат ылдамдык менен 3 саат жүрүптүр. Аны жазып алдык. Андан кийин экинчи бөлүгүн 4 саат жүргөндөн кийин 109 км калды дейт. Ал эми бул балыкчыдан Караколго чейинки аралык 220 км болсо, анда экинчи бөлүгүн кандай ылдамдык менен жүргөн? Мына ушуну табышыбыз керек. Маселени чыгарууга өтөлү. Демек бизде формуланы билебиз. S барабар V көбөйтүлгөн T деген формула бул аралыкты табуучу формула. Ылдамдыкты убакытка көбөйтөбүз. Биринчи бөлүгүндөгү канча километр жүргөнүн табабыз. Ал үчүн 17-ни 3кө көбөйтөбүз, 51. Демек биринчи бөлүгүндө жолдун биринчи бөлүгүндө 51 км жол жүргөн. Андан кийин балыкчыдан Караколго чейинки аралыгы 220 болуп атпайбы? Анан экинчи бөлүгүн 4 саат жүргөндөн кийин 109 км калды дейт. Биринчи бөлүгүндө 51 км жүргөн. Ошондо 220дан 109-ту жана 51-ди кемиткенде 60 км калат. Демек 60 км жана 4 саатта жүргөн. 60 км 4 саатта жүрсө, анда ылдамдыгын табыш үчүн S-ти T-га бөлөбүз. Башкача айтканда 60 км 4кө бөлөбүз. 15 км/саат. Демек жолдун экинчи бөлүгүн 15 км/саат ылдамдык менен өткөн. Анда эмесе китебиңердин 57 бетиндеги 142 маселени чыгаралык. Маселенин шарты мындай. Сардар Кара Балтадан Бишкекке чуркап өттү. Жолдун биринчи бөлүгүн ал 9 км/саат ылдамдык менен 4 саат чуркап өттү. Дагы 2 саат чуркагандан кийин Бишкекке чейин 4 км жол калды. Кара Балта менен Бишкектин ортосундагы аралык 60 км экендигин билип, ал жолдун экинчи бөлүгүн кандай ылдамдык менен чуркап өткөндүгүн аныктагыла дейт. Азыркы эсепке эле окшош эсеп болот балдар, Демек маселенин шартын жазып алабыз. Номерди жазгандан кийин, демек жолдун биринчи бөлүгүн 9 км/саат ылдамдык менен 4 саат жүргөн. Ал эми экинчи бөлүгүн 2 саат жүргөн, анан дагы ар жагында 4 км аралык калган экен. Эгерде аралык 60 км болсо, экинчи бөлүгүн кандай ылдамдык менен жүргөн? Ошону табышыбыз керек болуп атат. Маселени чыгаралык балдар. Үстүнкү эсептегидей эле S-ти табыш үчүн, аралыкты табыш үчүн, биринчи бөлүгүндөгү аралыкты табыш үчүн, демек биринчи бөлүгүн V көбөйтүп T 9-ту 4кө көбөйтүп 36 км жол жүргөн. Демек жолдун биринчи бөлүгүндө 36 км жол жүргөн. Эми Кара Балтадан Бишкекке чейинки аралык 60 км/саат болсо, демек 60-тан 4 км калды деп атпайбы? Ошону кемитебиз, жана биринчи бөлүгүндөгү чуркап өткөн аралыкты кемитебиз. Ошондо 60-тан 4-тү жана 36-ны кемитсек 20 км калат экен. Демек Сардар
экинчи бөлүгүндө 20 километр чуркаган экен. Демек 20 километрди 2 саатта басып өткөн да. Демек 2 саатты бөлсөк 10 километр саат калат. Демек жолу Сардар жолдун экинчи бөлүгүн 10 километр саат ылдамдык менен чуркаган. Балдар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын экинчи темасы жумуштун көлөмү. Балдар, убакыт, ылдамдык, аралыкка байланыштуу маселелер буга чейин каралган. Чыгардык, азыр да чыгардык. Кечээ да чыгарганбыз. Талкууланган. Мына ушундай маселелерди ушундай эле жагдайларда башкача жол менен чыгарууга дагы болот экен. Мисалы, жумуш, эмгектин өндүрүмдүүлүгү жана убакыт берилсе, эмгектин өндүрүмдүүлүгүн бул жумуштун аткаруу ылдамдыгы деп эсептесек, анда жумушту А менен белгилесек, А барабар П көбөйтүлгөн Т. Бул жерде А аткарылган жумуштун көлөмү, Т убакыт, П эмгектин өндүрүмдүүлүгү. Ушул эле формуладан П'ны таба алат экенбиз. П А бөлүнгөн Т болот. Ал эми Т П бөлүнгөн А болот. Мына ушул 3 формула биринчи А барабар П көбөйтүлгөн Т деген формуладан ушул 2 формуланы да таап алууга болот экен. Эми мисал иштейлик, балдар. Китебиңердин 58 бетинде номер 45 эсеп бар. Демек, жумушчу 1 сааттын ичинде 12 тетик жасай алат. Демек, 1 саатта 12 тетик жасаса, 2 саатта, 4 саатта, 5 саатта канча тетик жасайт дейт. Аны табыш үчүн жанагы эле биринчи А барабар П көбөйтүлгөн Т формуласын пайдаланып, 12-ни 2-ге көбөйтүп 24, демек 2 саатта 24 тетик жасай алат экен. 4 саатта 12 көбөйтүү 4 48 тетик жасай алат экен. 5 саатта 12 көбөйтүү 5 60 тетик жасай алат экен. Анда эмесе номер 146 эсепти иштейлик, балдар. 46 эсепте мындай дейт: тракторист 8 саат иштеди. Эмгек өндүрүмдүүлүгү П белгилүү болсо, канча жумуш аткаргандыгын тапкыла. Демек, Асы 8 га саат болсо ылдамдыгы, анда П ушуга барабар болсо, анда канча гектар айдаган. Демек, саатына 8 гектар айдаса, 8 саат айдаса, анда 8-ди 8-ге көбөйтөбүз, 64 гектар айдаган болот. 11 га саат деп берилсе П, анда 8-ди 11-ге көбөйтөбүз, 88 га жер айдаган болот. 17 га саат болуп берилсе, анда 8-ди 17-ге көбөйтөбүз, 136 гектар жер айдаган болот. Ушуну менен сабагыбыз аяктады, балдар. Үйгө тапшырмалыгыла. Үйдөн параграф 65-66-ны окуп, түшүнүп, анан кийин номер 143-147 эсепти чыгарып келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.